Январь айы Азия өлкөлөрүндө кар өтө көп жаады. Азыр аба ырайы кескин жылы баштаган үчүн мында климат январда жааган кардын эрип көчөлөрдү көлдөтүүсүнө алып келет. Ал эми алдыда Борбор Азия өлкөлөрүн кандай климат күтөт? Мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Этникалык кыргыздар жашаган Кытайдын Ак Суу шаарында 2 жума тынуубадан соң эртең кар жаа баштайт. А Үрүмчү шаарында кар жаабайт, бирок асманды булут каптап турат. Казакстандын борборун ээлеген циклон батыштан чыгышка карай багыт алууда. Эртең бул циклон Астана шаарына кар алып келет. Ал эми Алматы шаарында аба ырайы орто ченемден жогору болгондуктан жаан себелеп жаайт. А Өзбекстандагы циклон акырындап жылып туруп чыгышка карай багыт алууда. Фергана өрөөнүндө жаан жааса, Ташкент шаарында кар жаайт. А Нукус өрөөнүндө жаан-чачын күтүлбөйт. Нукуска жакын турган Түркмөнстандын Дашогус өрөөнүндө күн ачык болсо, Ашхабад шаарында күн бүркөө, бирок жаан-чачын күтүлбөйт. Тажикстанда аномалдуу жылуу аба ырайынан соң аба ырайы кескин өзгөрөт. Циклон Душанбе шаарына жаан, Хорок өрөөнүндө кар, ал эми Ходжент шаарына жаан алып келет. Кыргызстанда мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Жолдор тайгак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 14-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы өзгөрүлүп турат. Мына ушундай аба ырайы өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Ошон үчүн 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.